Кыргызстанда Яндекс таксиде иштеп калсаң, Россия менен кандай айырмасы бар? Россияда клиенттер кандай, Кыргызстанда клиенттер кандай? Ошону мен силерге айтып өтүп кетейин, туугандар. Ассаламу алейкум мекендештер, ассаламу алейкум туугандар, таксист байкелер, братишкалар, эжелер, акелер дейүү баардыгыңарга ассаламу алейкум шакадан, Кыргызстан, Жалал-Абадтан. Россияда таксиде иштеп, Кыргызстанда азыр таксиде иштеп атам, Жалал-Абадта. Көнүкө албай атам, чото окшошпой атат. Неге? Клиенттер Москвада такси кылсаң, өзгөчө бир башкача. Неге дебейсиңер? Айырмасын айтып берейин силерге туугандар азыр. Туугандар, таксопарк эксперттин номерин ушул жерде калтырып коём. Таксопарк WhatsApp'тан жазып, либо чалып, байланышып, ушул таксопарк каталып иштесеңиздер болот. Таксопарк Кыргызстанда любой жеринде подключение кылып берет. Таксопарктын услугасы 2%, болбосо ар бир заказдан 4 сом, либо күнүнө 55 сомдон. Кыргызстан боюнча любой жерден улап берет, услуганы өзүңүз выбирать этесиз тууганым. Кыргызстандын ичинин любой жеринде улап берет туугандар. Таксопаркта өтө көп бир бонустар бар. Первидий дуруга досуңузду алып келсеңиз, сиздин балансыңызга 1000 сом салып берет туугандар. Байланышып ушул таксопарк менен чогуу иштегиңиздер. Мен Жалал-Абадта ушул таксопарк чогуу иштешип атам. Өтө сонун, бааржы услугасы мага жагып атат. Силерге дагы рекомендация кылам туугандар. Эксперт сила. Ассаламу алейкум, братан. Ой, блин, мама, не сынып калганбы, брат? Матис турбайбы? Брат, айда, өзүм көрсөтөм, айда. Акчаны жаат болбо, братан, айда бере, мен берем да сага. Не, братан, кыжаат болосун дейт. Айда алып кетип атсаң, жетпегенде водитель айтат. 100 сом болду десең, клиент эмне деп сүйлөйт. Кой, брат, 100 сом болду, 100 сомам деп айтасың бу? 80 сом де, 70 сом де. Кой, брат, мен 100 сом акчам жок. Ма 80 сом алсаң ал, албасаң жок. Братан, мен тирилик, водитель айтып атат. Братан, мен тирилик кылып атам. Сен аны мен койбодум. Сен аны Яндекс койду, брат, десең клиент айтат. Койчу, кыргызбы го, кыргызбыз, бир жерденбиз, байке. Яндекс болбогону не кылат элең? Бардыгыбыз эле жүрөбүз го. Кой, 20 сомго жүргөнбүз алдым, бекерген таштап коет элем. 100 сом, 80 сом, 50 сом алчы, брат, десең, водитель не дейт? Айла жок да, урушпайсың го баягы мен 20 сом үчүн. Хорошо дейсиң. Баягы 70 сом эмес, 60 сом таштап кетет дагы эле. Таш деп жапат. Жеттим, машина Матис, хорошо. 100-200 миң сомдук машина. Миллион сомдук машина болуп калса не болот? Миллион, 2 миллион машина болсо кандай болот? Дагы кандай кылат туугандар? Видеосун коюп коем. Бизде кандай чыгат? Тебелеп, бар жукту, блин, вообще. Хорошо, бу Матис, акчасы арзан. Матис деле машина го. Но кымбатыраак машина болсо жалко да туугандар. Бу, ладно, не жалко Матис да. Мен силерге просто айтып өтүп кетип атам. Ошондой клиенттер бар Москвада иштегендерге, Кыргызстандын клиенттери кандай, эмне болот дегендерге просто образын айтып өтүп кетип атам. Мындай, брат, машинаң канча жылкы? 92. 2014 Матисбы? Канча алдың десең? 200 миңге алдым десең. Кымбат алып апсың дейт. Адам настроениясын өлтүрөт де. 200 миңге аламбы? Миллионго аламбы? Не иши бар, туурабы? Хоть 20 миңге аламбы? Не, 1 сом акча берип коюп атабы? Или 100 сомду 60 сом берип атат го? Ушундай Матистер 80 миң, 100 миң болуп кетиптир. Жетим жаман кымбаттап кетиптир. О жакта барсаң арзан эле болот эле. Сен кымбат алып алсың, ладно эми. Адамдын настроениясын өлтүрөт. Уже баягы адам уже машинаны алып койгонсуң да уже сүйлөнө берет. Кымбат андай мындай. Адам Россияда билесиңер го кандай клиенттер. Россияда мен опытым бар, потому что Россияда иштеп канча жылдан бери Яндекс таксиде иштегем. Комфорт плюс экономно баштап бизнеске иштебедим, но Комфорт плюске чейин иштедим. Клиенттер кандай? Москвада секин чыгат, отурат. Москвада деле бар андайлар, баары жак поликтер тебип, пластмасса мына панеллар тебип чыгат. Баягындай эмне чыгып сүйлөнө берсе жакпай калат экен да туугандар. Бир клиент чыксын сүйлөсүн, экинчиси сүйлөсүн, үчүнчүсү сүйлөсүн, 4, 5, 6, 7 баардык клиент сүйлөсө уже мындай болот экенсиң да туугандар. Баардыгы ответ бере берип жадайт экенсиң да. Ошондой. Бизде ошондой. Клиенттерге айтып өтүп кетейин. Яндекс такси заказ кылдыңарбы? Машина айттыңарбы?
точканы точно койгула, адрести точно, акчаны башынан билип алгыла. Анан водитель келгенден кийин, мынча эле акчасы мен билбей калыпмын, балам мына 70 сомду алып кой, заказ 150 сом болчу. Ошо 150 сом үчүн водитель курсан болуп сенин алдыңа келип атат, сен водитель настроениясын өлтүрүп 70 сом берип кой. Ал туура эмес, потому что водитель деле бензин куят, заправка кылат, обед кылат, жеп ичет, баласына, машинасына, жерге, өкмөткө, жерге налог, тияк, буяк, уже, короче, вообще иштей калбайт экен бул таксиде иштесең. Бул такси өзү жумушу өзгөчө кыйын да, вообще кыйын. Көп айтат, музыканы коюп коем, рулду зарулить этип коем, очки тагып коюп жүрө берет экенсиң. Жок, туугандар, өзгөчө кыйынчылыктары бар бунда, оңой эмес. Ошого клиенттер биринчи сценаны билип алгыла, анан точка подача, точка А кайсыл жерге барасың точно койгула и клиенттер менен, водитель менен тартышпагыла. Заказ кылдыңарбы, эшикти ачып отурдуңарбы, болду. Зачем вопросы задавать? Да тебе же сен самый главный ошол адресиңе жетип алышың керек да, все спокойно и безопасно жетип алыш керек. Бизде андай эмес да, чыгып алып сүрөт, сөздөр берет, сүйлөп берет, тууганың кандай, ким баласың, кими небересиң, кими чебересиң, каяктан болдуң, Кыргызстан келсең, качан Россияга кетесиң, Россияга барсаң, качан Кыргызстанга келесиң, ошондой сөздөр, баш ооруп кетет экен да. Бул сөздөр менен мен азыр неге сүйлөп атам? Мен просто Москвада көргөндөр айтса керек, суроо болсо керек, Шаха, Кыргызстанда Яндексте иштеп атасың. Москва менен кандай Кыргызстанды клиенттеринин айырмасы бар экен, кичине образын айтып өтүп кетчи дегендерге мен кичине айтып өтүп кетип атам туугандай. Ушундай экен. Москвада дагы өзгөчө, конечно, клиенттер дагы билесиңер, Москвада оңой эмес. Канча кыйынчылыктар болот Москвада Яндекс Такси иштесең, канча кидал болот, авария болот. Конечно, Москвада деле кыйын, өзүбүз деле оңой эмес экен тууганда. Көп айтат го, Москва такси кылбайм, Кыргызстанга барсам өзүм мекенимде, өзүм жеримде жүрүп 20 сом болсо деле такси кылам дегендерге, туугандар, камсанапсыңар, оңой эмес экен. Мен да ошондой ойлодум эле. Өзгөчө кыйынчылыктары бар экен. Так кылса болот экен. Просто нерв, мына нерв железный болуш керек туугандар. Бар жок обращение кылып, бар жок внимание кылыш кереги жок экен. Ким не деп сүйлөйт, ким кандай сүйлөйт, вообще по барабану деп коюш керек экен туугандар. Мен ошондой болуп калдым последнее время. Потому что мен биринчи видео тартышты баштаганда уже комментарийлерди окуп, мен баардык ответ жазат элем. Шаха, сен мындайсың, сен өзбексиң, сен сартсың, сен андайсың деп жаза берсем, мен деле хейтерлерге ответ берет элем. Мында сен дагы мындайсың деп мен ответ берет элем да. Азыр данный момент мына мага по барабану. Ким не жазат, ким не кылат, кандай кылат, ким не дейт, мага барабан туугандар. Ошондой болуш керек экен. Таксиде бардык клиенттерге, бардык нерселерге, мелочевкаларга обращать ете берсең, туугандар, нерв уже түгөт, тез карып өлүп кетесиң туугандар. Жашоодо бирөө жардам бербейт. Ошон үчүн эчтекеге обращение кылбай, жашап, адам жашарып жүрө бериш керек. Азыр жигиттер сайда турам. Дагы эле ушул сай, мен пакем болуп калды ушул сайда. Паке ушул жерде видео тартадырган болуп калды. Так что, туугандар, Кыргызстанда ушундай. Так погода сонун, ысык болуп атат, күн чыгып атат дегенде өзгөчө кайып болуп атат. Өтө ысык, өтө балык сезондору баштанды. Погода мощно, четко. Биз болсо силер менен бир связьге чыгып коеюн деп видео тартып койдум туугандар. Так, туугандар, бизде ошондой 20 сом туда, 20 сом обратно иштесең болот экен 1,5-2 миң күнүнө. Но иштеш керек ал үчүн. Бардыңарга ассаламу алейкум Шахадан, База Коргоодон. Ысык ассаламу алейкум туугандар. Москва, Россия таксиде иштеп аткандарга ассаламу алейкум. Биз кеттик. Туугандар, көрүп атасыңар. Бул стройка түгөбөйт экен де.
башташка баштап алат экенсиң. Башында башкача расчет болчу эле. Бар жокту бузгандан кийин расчет вообще башкача болуп кетти. Үйдө ремонтун баштадым. Силерге көрсөтөйүн бира. Анан сүйлөшөбүз дальше. Так, жигиттер, карагыла, уже процесс кетти. Вообще үй бардак болуп кетти. Мына дебалды буздук, песка блокту түшүрдүк жигиттер. Карагыла, өтө өзгөрүштөр болуп кетти. Бар жок бардак болуп кетти. Мындай чеченский кирпичтер чыкты. Мына цемент куюп койдук туугандар. Уже четко кылып, песка блокту бүгүн түшүрдүм. Бүгүн алып келдим. Так, эми эртең насип кылса. Эми эртең насип кылса туугандар, песка блокту уруп, дебалды бүтүрөбүз. Вообще тынбай атам, өзүм деле жардам берип атам да жигиттер. Карагыла мына. Вообще кылыш болуп кетти. Өзүм деле жардам берип атам. Чогуу кылтабыз дебалдарды. Башында мынандай акча кетет деп мен өзүм расчетум алдым эле. Ал акча жарым жетпейт. Мен бир дебалды түздөп коюп, ушунча акчам кетип атат. Адамдар үйдү кандай салып атат. Вообще кымбат экен бар жок. Өзү бир жарым 2 тонна цемент жеп берет экен. Вообще кымбат экен. Молодец, үй салгандар, 2 этаж үй салгандар, вообще 1 этаж үй салып кылгандар молодец. Мен бир дебалды кылып коюп, поездим келип калды го туугандар. Азыр ошолорду бүтүрүп атам. Бул дагы эртең дебалды урабыз. Туда-сюда, стояшка, короче, үйлөрдү түздөп, уже проблемалар бүтүп атат. Ушуларды бүтүрүп, дагысы насип кылса, Москвага үчөбүз жигиттер. Москвада жолугобуз. Ушул видео тартып коюн дедим силерге. Ошондой процесстер болуп атат, ошондой иштеп атам. Өзүм деле чогуу иштешип атам жигиттер. Өзүмө бөлөлөрүм кылып атат, өзүм туугандарым, бөлөлөрүм ошо дебалды полный жардам эмес, ошо кылып атабыз да бардыгыбыз. Мен деле карап отурбайм го, ошого жардам беришип, мынаны алып кел десе алып келип берип, жардам беришип, чогуу иштешип атабыз бардыгыбыз. Эртең песка блокту урабыз, уруп алсак, насип кылса бүгүн жумушубуз бүтөт эртең. Анан 1-2 жумушум бар дагы, ошолорду дагы бүтүрөм. Москвага айдайбыз жигиттер. Москва таксиде урабыз барып алып. Анан туугандар, мен көп силерден бир суранбайм го, силерден бир суранып атам, жардам кылып. Кандай жардам эмес бу? Поддержка катары жигиттер. Өзүм бир братишкам блогер болом деп, ошо Москвада Яндекс Такси иштейт. Шака брат, ошону мен сенин подписчиктериңди көрсөтүп койчу, колдоп койсунчу. Кирип видеолорго лайк басып, комментарийге шака деп жазып койгула. Азыр видеосун коюп коем жигиттер, комментарийда ошол ссылкасын коюп коем, басып туруп каналга кирсеңиздер болот. Өзүм братишкам болуп ошол кандай дейт? Москвада жаңы, эми Кудай калса баланы колдоп, мындай жакшы колдоп койсоңуздар, дальше ошо таксиде жаңылыктар тартат. Мен тарткам го, Москвада такси боюнча тартат элем. Ошондой нерселер тартып, силерге такси жумушу кандай, эмне жаңылыктар, ошондой видеолор тартат жигиттер. Кирип, мына от души колдоп койгула. Мен силерден бир суранып атам жигиттер. Кирип, подписка басып, лайктардан басып, силерден эчтеке кетпейт го, бесплатно эле го жигиттер. Кирип, колдоп койсоңор, ал бала деле кичине мотивацияны алып, мына колдоп атат го кыргыз элим деп туруп кичине ал деле кандай дейт, видеолор тартып, кызыгып, элге пайдасы тийип калар деп ойлойм. Ошондой да, короче, жигиттер, силерден бир көп сүйлөбөйүн. Азыр видеосун коюп коем жигиттер. Өзү мындай ошибкалары бар, конечно, бой адамда ошибка болот. Ал деле сразу качественно тартып, качественно монтаж кыла албайт. Но пока что бир-эки силер кичине колдоп койсоңуздар, ал бала деле кичине качестволуу оңдойт. Ошибкаларын жазып койгула, кандай тартсын, эмне жаңылыктар, өзүнөн сурагыла, комментарийде жазгыла. Ошондой жардам берип койсоңуздар, ал деле секин көтөрүлүп, туугандар, силерге жаңылыктардан,
такси системасыны канча иштесе болот, кандай документтер керек, баардык силерге ошол ютубта айтып берет жигиттер. Кирип бир шаханы бир подписчиктери ошол балага кирип каттап алып мындай падеша кылып койгула туугандар, силерден мындай иштеп кетпей бесплатно эле от души эле силерден ошо пайда мага. От души колдоп койсоңуздар айтат да шаханын бир подписчиктери шаханы колдогондор живой экен дегендерге десин. От души эле жигиттер, ал сүйлөм десем сөз көп го. Билесиңер, ошо силер колдойсуңар го, ошон үчүн кирип каналыга лайктардан басып каналыны 1000 подписчик кылып койгулачы жигиттер, ошол баланы бир колдоп сүйүнүп калсын. Кеттик биз. Assalamu alaikum dostlar, kaldaysanlar. Bugün 19 April, geçki saat 16:48. Asanın noş çıkıp işte otam, geç çıkıp otam, ertemenen saat 11'lerde, ertemen kayıpsen turpayıp girip adam. Tak, 12'den keyin 3600 ken. Anam görümüz çoğuş kadar bu oldu. Kettik olsa. Videomu жұмысты başlayalım бұйырса. Ты думала, что со мной просто, хотя я внезапно Ничего не говори, кто я для тебя, видать, уже никто. И погасли фонари в моей комнате. Азыр бүттүк жигиттер жумуштарды. Ушул аялдарга түшүнбөйм да жигиттер. Канча алып берсең деле тойбойт экен бу аялчы. Алып берсең алып бер деп берет. Азыр мынаны алтырды дагы расход кылып карагыла эми көрсөтөйүн дейм. Силер көрсөтпөсөм кимге көрсөтөм туугандар. Азыр ушуну алып келдик жигиттер жаңы. Короче, мынандай типа кухня, эмне дейт, угол деп коебу. Мындай чай ичип отуруп угловой деп коебу. Уголок или как там. Тешиктери бар экен, мына салып койгону билем. Короче, мынандай экен да. Мынандай угологу бар экен. Короче, ушундай 4 мынандай кичине столу бар экен. Мына стол чай ичкени. Короче, ушундай расходда дагы бир расход. Мынаны кылсам аялым обещание берип койдум эле да туугандар. Алып берем деп. Акча албады, жеттим 1 сом. Толку ушул үйгө болуп атат. Тапкан акча үйгө кетип атат. Бул акча түгөнбөйт окшойт бул расход. Ушундай туугандар. Майли, болуп калып атат, эми алып коюп атабыз да. Маска барып калсак акча табабыз го иштеп. Жигиттер, видео түгөндү. Бардыгыңарга ассаламу алейкум шахадан. Кудасы насип кылса кийинки видеодо таксиди тартайын, Таксиди эми болушунча видео тартып эле көрсөтүп атам да. Таксиди тартып атам, өзүм жашоомду тартып атам, үйүмдү тартып атам. Бир эле такси тартпай силерге мындай не дейт, разнообразие, башкача видеолор тартып, мындай эски кийимдерди азыр кирип, душка чөмүлүп, жуунуп, таза кийимдерди кийипсек кийин шаарга чыгабыз туугандар. Салам алейкум кылып. Ушундай жүрөм да, айылда, өзүм үйүмдө дегенди. Өтө сонун жашы. Атак бизде Жалал Базар коргондо өтө ысык болуп атат туугандар, 35 градус чыдап койт. Күндүзү вообще жүрүп болбойт туугандар. Мына Москвада жүргөндөр айтса керек, погода кандай болуп атат жака дегендер. Өтө ысык болуп атат жигиттер, ысык. Москвада жүрүп туруп мынандай ысык погодага келип калсаң, кичине кыйын болот экен. Карайып кеттим жигиттер, мына колдорум карайып, мына карасаңар. Колдор карайып мындай. Эми айтам го, мага разница жок. Мен жүрө берем жигиттер, баягындай жумуш тандап, мына жумушту кылбайм, андай кылбайм, мына песке блок чогуу урушуп, лайыны кылып, короче, устала менен чогуу эле иштешип атам. Ошондой жигиттер, биз жумушту да тандабайбыз да. Жумушту качан тандайбыз? Качан нормальный положение болгондон атан, пока что средний положение дейби, эмне дейт? Ушундай. Ассаламу алейкум такси жамааты, ассаламу алейкум менин подписчиктерим, менин көрөрмандар, колдоп аткандар, лайк баскандар. Короче, баардыгыңарга чоң Базар коргондон ысык салам туугандар.
лайктардан басып койгула. Москвада не жаңылыктар болуп атат? Такси блогерлер, такси тартып аткандар кандай жаңылыктар, эмне кинолор болуп атат, эмне кипиштер болуп атат. Вообще YouTube каш болуп кетиптир го жигиттер. Өзүм жакында барайын, келтирип силерге четкий видеолор тартам туугандар. Такси боюнча туда-сюда там мощно кылабыз. Пока что ушул жерде жумушумду бүтүрөйүн, жакында кетем туугандар, аз калды. Ушундай, ассаламу алейкум, жолукканча кийинки видеодо сүйлөшөбүз.